Буга чейин өлкө башчысы Кыргызстанда коррупция жолуп, жемкорлуктан түшкөн каражат менен бюджет көбөйүп жатканын билдирген. Расында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчы Өкташев жалпыга маалымдоо каражаттар үчүн маалымат жыйынында 2020 жылдын октябрь айынан 2024 жылдын соңуна чейин мамлекетке 168 миллиард 287 миллион 49 миң сом кайтарылганын билдирген болчу. Бул бүгүнкү курс боюнча доллар менен 1 миллиард 945 миллион 515 миң 19 доллар АКШ долларынан ашык болот экен. Демек, дагы бир жолу айтайын, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кайтарган акчалары бардыгы 168 миллиард 287 миллион деп коеюнчу, сомдорун айтпайын. 1 миллиард 945 миллион доллар болуптур. Паракордук менен күрөш чындыгында ачык жүрүүдө. Ала кандай Кыргызстанды алты бөлүп алган байлар, мамлекеттин жерин ээлеп алгандар, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалангандардын жүзү ачылган фактыларынан күнүкүр эмес. Бирок маселе жемкорлук менен күрөш ачык болгону менен анын токтобой жаткандыгында. Бүгүн бирин кармаса, эртең экөөсүнүн жүзү ачыкка чыгат. Демек, 30 жылдан бери чырмалышып калган бул абал менен күрөшүү азыркыларга оңой турбагандыгы чындык. Алгылыктуу иштерди жасап атат. Чоң күрөштөр болуп атат. Күндө кармап атат. Баары бир элдер ушундай боло береткенде, жана Ташиев айтты го. Мына бандитизм менен күрөшүш, каралар менен күрөшүш бул оңой нерсе экен, чем коррупцияга караганда деп. Коррупциядан билбейсиң да. Коррупцияны жок кылыш өтө кыйын нерсе да. Өтө оор. Коррупцияны жок кылыш үчүн өтө тартипти катуу кылыш керек. Ошондо гана тартип катуу болмоюнча коррупциядан арылуу үчүн мыйзамдарды оңдоо керектиги белгиленип, анын негизинде Жогорку Кеңеш 25 декабрдагы жыйында коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларында өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун карап кабыл алды. Жыл жаңырган 1-январь күнү улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчы Өкташев коррупцияга каршы күрөш мыйзам күчүнө киргендигин айтып, элге кайрылуу жасаган. Бул мыйзамдын аткарыла башташынын негизинде көптөгөн адамдар ошол коррупцияга аракет кылгандар, коррупция жасаган адамдар, айрыкча мамлекеттик органдардын кызматкерлери билиш керек. Билиш керек, кийин билбей калып турмун, мыйзамдардын өзгөргөндүгүн мен сезбей калып турмун, анан ошонун негизинде мурдагыдай эле окшойт деген ойдо болуп турмун деген болбош керек. Жаңы мыйзам негизинде эми кармалгандар айып пул төлөө менен гана айыбын жууп таштай албайт. Ошол эле учурда коррупция менен кармалган адамдардын жакындары да мамлекеттик кызматта иштеген болсо жумушунан четтетилет. Бизде эми мурдагыдай коррупционерлер кармалган болсо, мыйзам чегинде штраф менен бошонуп кете албайт. Штраф дегенди алып салып. Мындан ары эми ошол коррупцияга байланыштуу кылмыштар менен кармалган адамдар сөзсүз түрдө түрмө мөөнөтүн алышат. Бул мыйзамдын чегинде. Түрмө мөөнөтүн алышат. Бул бир. Экинчиден, ошол адамдардын жакын туугандары, ата-энеси, бир туугандары, же өмүрлүк жарлары мамлекеттик кызматтарда иштеген болсо, мамлекеттик кызматтан четтетилет. Ал эми өздөрү болсо, ошого жазага тартылгандан кийин өмүр бою мамлекеттик, муниципалдык же укук коргоо органдарына жумушка тура албайт. Ошону менен катар УКМК төрагасы 2025-2026 жылдары Кыргызстанда коррупция деген милдетти жою боюнча бардык аракеттер жумшаларын да эскертип өткөн. Гүлжан Амандова, Чыңгыз Абдыкадыров, жаңылыктар үчүн.